Тамаша, айтып Сен бериңиз. айтып кетейин дедим. Айтып бериңиз. Эми илгери болбой эмне болду да, 90-жылы Куба мамлекетине бардык да. 28 киши менен Советтер Союзу жаңы мындай союздун маанисин жоготуп бараткан убакыт болчу да. Анан ошондо делегация менен барып калдым да Кубага. Анда жаш балам. Тиги жанагы Эрнест Хемингуэйдин эмеси бар экен. Ошол жерде жашап, китеп чыгармаларын жазган өзүнчө бир дачасы бар экен да. Анын жүрөктөрү титирейт го. Мисалы, Эрнест Хемингуэйдин жашаган жерине барыш керек деген мен үчүн өзүнчө бир жомок дүйнө болду да. Анан кийин кеттик деп автобуска түшүп, эми ал жакта жол бузулбайт экен. Эмнеге? Анткени аба ырайы бир калыпта турат экен да, кыш жай болуп бузулбайт экен дагы. Бир калыпта тургандыктан асфальт тегишпей эле турат экен. Анан баягы ким кофе куюп койсо, машинасына коюп койсо төгүлбөйт деген ошол экен да. Анан барып зымылдап баранан кирдик. Жүрөк титирейт да. Туристтер ошол жерге мына толуп калат экен, үйүлүп калат экен да. Анан кийин Эрнест Хемингуэйдин отурган жери, чай ичкен жери, тамак жасаган жери, анан кийин өзүң айткандай да. Ушинтип мен миңдеген турист менен ошол жерден жолуктум. Анан Эрнест Хемингуэйдин баягы чыгармалары жөнүндө дагы, анан өзүнүн адам жашоо жөнүндө дагы көп сөз болду ошол жердечи. Мен эмнени айтайын деп атам. Мисалы, андан ашташат кемебей турган бизде мына Чыңгыз Төрөкулович Айтматов атабыз бар да. Ошону деле ушул жерге биз жок дегенде стрелка көрсөтүп, мынакей Чыңгыздын үй музейи деп көрсөтө албай атабыз да бүгүн тилекке каршычы. Ошол жерде ушуну колдонуп биз дүйнө менен байланыссак боло турган адамдар да буларчы. Жана Хосни Мубарак дегендей болуп. Ошо Айтматовдун үй музейине стрелка көрсөтүп, кишилерди алып барып, мен кышында эжени тартпадымбы? Роза эженичи кышында тартсам, ошол жерде 2 күн жүрдүм. Мындай кишилер деле жок да, келип атканчы, ызылдап келип кетип, ошол жерде сөз болуп аткан деле мындай көрбөдүм да. Анан ичим ооруду да, баягы Хемингуэй менен экөөнү салыштырып, анан кийин биз кандай сонун нерселер, мүмкүнчүлүктөрдү колдон чыгарып кетип атабыз да. Анан ушуну биз Чыңгыз Айтматовдун жүргөн жери экен, отурган жери экен, баскан жери, жазган жери деп аябай биздин жашообузга туризм деп эле атпайлыбы? Ошого колдоно турган нерсе да булчу. Дипломатиялык дагы нерселер болот. Бул эми дүйнөдөгү бирден бир гуманист киши болгонго, элдин баарын чогултуп жана форумдарды өткөрүп жүргөн киши болгонго. Өзүң айткандай, Горбачев Михаил Сергеевичтин кеңешчиси болуп жүргөндө мен Расул Гамзатовдун сөзүн уктум да. Өзүнөн уктум, Расул Гамзатовдунчу. Мен жеке ким Чыңгыз Төрөкулович менен жолугуп чыкпадымбы деп, сыймыктануу менен айтып атпайбы? Расул Гамзатов айтты, эми ал дагы белгилүү атак чыккан өтө белгилүү адам да туурабы. Бирок ошол адам сыймыктанып атат да. Мен лично ошол жерге кирип, Чыңгыз Төрөкуловичтун өзү менен сүйлөшүп чыктым бул теманы, сөздү деп сыймыктанып атат да. Биз ошондой кандай улуу инсандын, мындайча айтканда бир замандашыбыз, тууганыбыз, урпагыбыз дегендей, ошону туура жакка колдонсок, биз үчүн бул чоң бир гениалдуу иш болмок да. Рахмат.